Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражатка Чүй облусундагы жана Бишкек Ош шаарларындагы мектептерде 15 жаңы корпустар курулат. Бул жөнүндө бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунун Сокулук районундагы Орок орто мектебине жана Бишкек шаарындагы номер 59-орто мектепке барганда айтылды. Сооронбай Жээнбеков мурда да бир нече мектептерге барып, алардын абалы менен таанышкан соң коррупция менен күрөшүүдөн атайын эсепке түшкөн каражат жаңы мектептерди же кошумча окуу корпустарын курууга жумшалат деп убада кылган. Өткөн жылы коррупция менен күрөшүүнүн натыйжасында жалпы суммасы 5 миллиард сомдон ашык акча каражаттары жана мүлктөр мамлекетке кайтарылган. Финансы министрлиги бул каражаттан керектүү сумманы ведомстволор аралык комиссиянын талдоосунун жыйынтыктары боюнча аныкталган Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы мектептерди жана кошумча корпустарды курууга багыттоодо. Айрыкча Чүй өрөнү, Чүй обласы, анан Бишкек шаары, Ош шаары. Ички миграциянын эсебинен келип. Айрыкча Чүйдө ошон үчүн өткөндө кыдырып, анан кийин көрүп Бишкек шаарында. Анан комиссия түзүлгөн, медведомствонун комиссия түзүлүп, ошол комиссия чыкты азыр. Сунуш кылды да. Сунуш кылышты. Ошодон чыкпаш керек да. Ошодон эң биринчи кайра керек болуш ошол жерге салыныш керек. Акча бар, атайы бөлүнгөн, Бишкек менен Чүйгө бөлүнгөн акча бар. Андан тышкары республика бюджеттен кетип атат. Ошону ачык айкылдып, тендер жасап уюштуруш керек. Уюштуруп, муну тездетип салыш керек мектепти. 1989 жылы салынган. Бул деген 320 кишилик болчу. Селекция айылында бизде болгон 3 эле көчө бар болчу ал кезде. Анан ошого кичинекей эле мектеп 90-жылдарда развал союза болуп атып туруп, араң чала бала бүтүрүп туруп берип койгон мектеп болчу. Анан кийин бияка деген Ак өргө түштү, Арча бешик түштү, Ак ордо түштү. Анан өзүбүздүн дагы 7 жаңы новостройкалар пайда болуп калып туруп, азыр балдар 1910 бала окуйт. Бишкек өзүнүн жашыл шаар деген аталышын кайра калыбына келтириши керек деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Борбордун түштүк тарабындагы жаңы парк курула турган жерде капсула салып жатып. Мамлекет башчысы Бишкек ар дайым өзүнүн жашыл бак дарактары, кооз аллеялары жана тазалыгы менен белгилүү болуп, жашыл шаар деп аталып жүргөнүн баса белгиледи. Биздин өлкөнүн Борбор шаарынын башкы байлыгы таза аба жана жакшы экология болушу керек. Жаңы парктарды салуу, шаарды жашылдандыруу жана экология жарандардын жашоосу үчүн баарынан маанилүү. Паркта өнүккөн инфраструктура жана ар тараптуу, анын ичинде активдүү дагы эс алуу үчүн зарыл шарттар түзүлүшү керек деп айтты президент Сооронбай Жээнбеков. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов болочок парктын курулушунун долбоору менен тааныштырды. Негизи бул болсо биз долбоорлоп аткан парк бул биринчи очередте каралган парк. Кийинки очередте болсо мунун чыгыш тарабына улантабыз бул паркты. Андан сырткары дагы биздин бир долбоорубуз бар. Бул бульвар Масалиева көчөсүнөн ЮБЧК каналына чейин караштырылган. Жалпы аянты ал бульвардыкы 7 гектар. Бюджеттин ички чыгашалары ички булактардын эсебинен каржыланат, гранттар менен кредиттер өнүктүрүү долбооруна жумшалат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйыны учурунда билдирди. Өкмөт башчы өкмөттүн 2018 жылдагы ишинин жыйынтыктары тууралуу отчетун урунттуу учурларына токтолду. Биринчиси кабыл алынган 2019 жылга республикалык бюджети жана 2020-21 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамдарга бюджеттин ички чыгашалары, ички булактардын эсебинен каржылоо, гранттар менен кредиттер өнүктүрүү долбооруна жумшоо каралган. Тартыштыкты азайтуу боюнча тенденция улантылат, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Анын айтымында экинчи маанилүү учур коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу болуп саналат. Бул долбоор 2012 жылдан бери коомдун сынына кабылган эң ийгиликсиз долбоорлордун бири болгон. Бүгүн бул долбоор ишке ашырылды. Бүгүн жол кырсыктарынан жабыркагандардын саны 44%дан ашуунга кыскарды. Жолдо жүрүү эрежелерин бузгандар 37%дан ашык кыскарды. Алдыда өлкө аймактарындагы кийинки баскычтарын ишке ашыруу милдети турат деп жыйынтыктады өкмөт башчы. Баарыбыздын башкы максатыбыз
Бул каражат топтоо эмес, дагы бир жолу айтып кетерлик, бул адамдарыбыздын, жарандарыбыздын, өзгөчө балдарыбыздын коопсуздугу болгон системаны баштадык. Бул системаны айдоочуларыбыздын маданиятын, жүргүнчүлөрдүн маданиятын, жөө жүрүүчүлөрдүн маданиятын көтөрүүгө, коомдук жайларда өзүн алып жүрүүгө жакшы тарбия болот деп эсептеймин. Башка кабарлардан Баткендеги Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара участоктарында абал туруктуу, чек арачылардын көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Алардын маалыматына караганда кече саат 20:50-дө Тажикстандын белгисиз жараны Ворух анклавынын аймагынан 8 жаштагы Кыргызстандын жаранын мыйзамсыз кармап алып кеткен. Ал баланы Тажикстандын милициясына өткөрүп берген. Андан 30 мүнөттөн кийин эле тажик тарап кыргыз тарапка баланы өткөрүп берген. Тажикстандын чек ара өкүлдөрү билдиргендей, бала күндүз экскаватордун айнегин сындырып салган деп күнөөлөшүүдө. Кыргызстандын 50-60 жарандары тажик тараптын бул аракетине нааразы болушуп, Аксай айылынын борборуна чогулушкан. Чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн ошол эле маалда эки мамлекеттин чек ара өкүлдөрү жолугушкан деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле эки мамлекеттин чек ара кызматынын жетекчилери телефон аркылуу да сүйлөшкөн. Бүгүнкү күндө Исфара-Ворух унаа жолунда каттамдар демейдегидей чек ара райондорунда топтошкон эл байкалбайт. Ал эми өз кабарчыбыздын маалыматына караганда, жогоруда айтылган 2-класстын окуучусу учурда Баткен шаарындагы областтык ооруканада жатат. Ага бардык медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Анын абалы канааттандырарлык, бирок коркуп калган деп билдиришти дарыгерлер. Учурда бала психикалык кароодон өтүп жатат. Абалы жакшы, бүгүнкү күндө балага эч кандай кооптуу абал жок, бирок диагнозун острый реакция на стресс деп коюп, бүгүн азыр балдар бөлүмүнө которуп атабыз, реанимация бөлүмүнөнчү. Азыркы убакта баланын психиатр, невропатолог дарыгерлери бала менен иш жүргүзүп атат. Азыркы убакта эч кандай бир кооптуу абал жок. Садыр Жапаровга карата жазык иши жогорку сотто каралды. Буга чейин жактоочусу Базарбеков жаңы жагдай боюнча кароо жөнүндө арыз менен кайрылган. Мындан тышкары жазык аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 мекемеси бул боюнча сунуш берген. Ага 2019 жылдын 1 январынан баштап жаңы жазык кодекси колдонууга киргизилгендиги негиз. Соттук отурумдун жүрүшүндө соттук коллегиянын бир судьясына ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн жактоочусу билдирди. Сот өтүнүчтү канааттандырып, ишти кароону 2019 жылдын 30 апрелине саат 16:00 жылдырды. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 2017 жылдын 2 августундагы өкүмү менен кылмыш жаза кодексинин 227 беренесинин 2 бөлүмү боюнча 11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылган. Ал эми 2017 жылдын 15 сентябрындагы Бишкек шаардык сотунун өкүмү менен Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган болчу. Ошондой эле 2018 жылдын 13 июнундагы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун токтому менен 1 жана 2 инстанциядагы соттордун өкүмдөрү күчүндө калтырылган. Рассмотрение заявления адвоката Замирбека Базарбекова. Бүгүн 2019 жылдын 23 апрелинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда жазык кодекси 2019 жылдын 1 январынан баштап колдонууга киргизилгендигине байланыштуу 1997 жылдын 1 октябрындагы жазык кодексинин беренелеринин жаңы жагдай боюнча кайра кароо жөнүндөгү жактоочусу Базарбековдун арызы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазык аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 мекемесинин сунушу каралды. Соттук отурумдун жүрүшүндө соттук коллегиянын бир судьясына ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн жактоочусу билдирди. Сот өтүнүчү канааттандырылып, ишти кароону 2019 жылдын 30 апрелине саат 16:00 жылдырылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, банкоматтарды талкалоо жана акча каражаттарын урдоо менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Билдирүүгө караганда, банкоматтан ири өлчөмдө акча урдоо фактысы дээрлик бардык банкоматта катталган. Болжолдуу маалымат боюнча келтирилген чыгымдын жалпы суммасы 9 миллион сомдон ашат. Кылмыштуу топтун курамында мурда соттолгондор болгон. Алардын кылмыштуу ойлору ишке ашып,
Иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка тиешеси бар деп 30 жана 34 жаштагы эки жаран кармалды. Бирөөсүнүн машинесинен 99 000 сом курал табылды. Экөө тең мурда уурулук беренеси менен соттолгон. Азыркы учурда кылмышка катыштыгы бар башка шериктери да аныкталып, алардын жүргөн жерин аныктоо максатында ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы соңуна чыкты. Ал эми кечки толукталган чыгарылыш 20:30 орун алат. Аман туруңуздар.